Sarımogol айрын 2004-жылы Тажикстандан кайтарып алганыңыздар жөнүндө укканбыз. Кененирээк маалымат берип өтсөңүз дейт. Муну абалар отурат, ошо Сарымоголдон келген аксакалдар отурат. 62 000 гектар жер, 62 000 гектар жер. Мына ошол Союздун мезгилинде келишим менен силер иштетип тургула, мына жайык катарында деп ошол кошуна мамлекетке берилип кеткен эле. Мына ошол документтерди кайра көтөрүп олтуруп, мына ошол маселелерди коюп олтуруп, анда Раматылык Абсамат Масалиевич иштелүү. Ошо киши биздин аксакалыбыз эле. Ошо киши биздин фракциянын жетекчиси эле, Элкомсос деген. Бул маселени адилеттүүлүк үчүн айтышыбыз керек. Исмаил Сакыш деген киши бар эле, депутат ошо кезде. Мына ошол биздин Элкомсос фракциясы изилдеп, жеринен келип, эл менен жолугушуп, жыйындарды өткөрүп, арка өлкө менен да жолугушууларды өткөрүп, бир камчынын, бир чөптүн башын сындырбастан, ошол 62 000 гектар жерди биз Кыргызстанга кайтарып алганбыз. Муну эч бир жерде айтчу эмесмин мен. Мадумаров эмне кылып койду деп суроолорду көп берет. Мына ошол Кыргызстан тарабына өттүп, азыр бүтүндөй мына ошол кишилер ошол жерде жашайт. Мүмкүн кээ бир азаматтар билбеши мүмкүн, ал не деген кыйынчылыктарга турган маселе экендигин. Анан бул кишилер экинчи жолу барсак бир маселе коюшты. Кыргызстандагы адамдардын баарына жер бөлүнүп берилген экен үлүшкө. Биздин дагы үлүшүбүз жок, бизге дагы үлүшкө бөлүп берсе жерлерди деген маселе коюшту. Биз ал боюнча өзгөчө макам мыйзамды карап чыгышыбыз керек деген бойдон Абсамат Масалиевичтин көзү өтүп кетти. Мадумаров жогорку кеңештен кетти. Бул кишилердин үчүнчү маселеси болду эле. Сиябека деген компания биздин жолдорубузду талкалап, көмүр азабы бизди тажатты деген маселени коюшту. Эмне үчүн ушу бизден чыккан көмүр өзүбүзгө чыкпай атат деген маселени коюшту. Анда дагы ошол Элкомсос өндүрүш конституциялык түзүлүш комитетинин төрагасы Абсамат Масалиевич болуп барып, ошол вагондордун ичине, шахтанын ичине чейин түшкөн эле ошондор. Бирок бүгүн андай болуп изилдеген депутаттар калган жок да. Алардын ордуна жалаң жанагындай азаматтар келип калды. Кудай кааласа, мына кененирээк айтып бериңиз дегениңизден улам токтолушка туура келип отурат. Биз баардык маселени ушундай сүйлөшүү жолу менен чечишибиз керек. Акыл жеңет, акыл.